Кыргыз улутунун келип чыгышы. Ыстамдан Кыркес, Аккас, Караан деген 3 баласы чоңойгондон кийин Ыстам буларга эл журт издеп таап, катын алып беришти ойлойт. Тоодон түшүп, жер кезип келсе, бир эл жашайт экен. Ал элди кайсы тайпа десе, Кумади тайпасы деп жооп кайтарыптыр. Ыстам бул тайпадан жер берип, балдарына кыз беришти өтүнсө, биз эч нерсени бербейбиз, кайдан келдиңер деп журт аксакалдары кеп сураптыр. Ыстам: биз түрк уругу, ошол жактан келдик деп жооп бериптир. Түрк балдары жаман, урушчак, балбан баатыр келет. Сен өз элиңе батпай бул жерге жер кезип келсең, сага биз жер берип, аял алып берсек, түрктөр келип душманыбызга жакшылык кылыпсың деп биз менен жаңжал кылат. Кан төгүлөт, уруш жаңжал болот. Жер кеңири, мындан башка жерге кет дептир да, элге жарыялап, булар жер кезгендер экен дептир. Кийин Кумади, Саклап, Дыяр, Балбут, орус тарыхтан караса Ыстам балдары жер кезген калк деп жазылып калыптыр. Ыстам мындан айла болбогондо балдары менен жер кезип жолго чыгыптыр. Жүрүп бир суу боюна келиптир. Бул жерде өтө сулуу Зыба тайпаны жолуктуруптур. Тайпаны аралап, терсте бир тил билген адам таап, бул адамдан эл жериңерге олтурсак болобу деп сураса, 10 күн эс алып тургула. 10 күндөн кийин кеңешип жооп беребиз дептир. Күн бүткөндө бир адам чыгып, силерди башчы чакырып атат дептир. Алар барса, журт башкарган аксакалы бар экен. Бул адам Ыстамдан: силер кайсы тайпадан деп сураптыр. Алар: биз түрк тайпасынан деген жоопту кайтарыптыр. Аксакал жоопту уккандан кийин Кумадилер айткан кепти кайталап жана айтыптыр. Ыстам: жерлегенге жер кеңири, менин 3 балам бойго жетти. Аялы жок, ушул балдарыма 3 кыз бергиле. Жерди өзүм таап алам дептир. Бул элди кайсы элсиңер десе, биз Сыюу деген элбиз дептир. Булар 3 кыз беришке макул болуптур. Ар бир кыздын калыңы үчүн 1000 даандан түктүү айбан терисинен алып келип беришти тапшырыптыр. 5 адам кайра тоо ташка жармашып, 3-4 жыл уучулук кылуу менен ар түрдүү жаныбарлардын терисинен 3000 алып барып, алардын алдына койгон экен. Ошону менен 3 кызын бериптир. Кыздарды экинчи маралдар деп атаган экен. Ошону менен булар кайра жанып, Орто тоо, Чоң Чоку деген жерлерге келет. Чоң Чокунун баш жагына океанга туташат. Күнбатыш жагы Венгриянын Булгар деген жерине туташып, этек жагы Сырдарыянын бойлоруна чейин келет. Бир тарабы Монголияга чыйы аралаш Түрк аралдарына чейин созулган. Ыстам балдары тоону ата кылып, сууну эне кылып, турмуш көчүрүп, айбанаттарды уулап, кармап этин жеп, терилерин ыйлеп, башка улуттарга алып барып, сатуу менен турмуш көчүрүп, балдары балалуу болуп, алардын ичинде 16 бала аял алгыдай бойго жетет экен. Ошол кезде Ыстам 280 жашында бул дүйнөдөн кетиптир. Атадарчылык кылуу Кыркеске жетиптир. Бул 16 балага Кыркес, Аккас, Караан кошулуп 19 эркек адам болуптур. Кыркестен 6 уул, 4 кыз, Аккасдан 5 уул, 4 кыз, Караандан 5 уул, 3 кыз. Бул үчөө өз ара кеңешип олтуруп, кыздарын бири-биринин балдарына тойлоштуруп, ынтымак менен жашап жана да арбып, 17 түтүн 71 адам болуптур. 3 урукка бөлүнүптүр. Аралыктан 170 жыл убакыт өткөндө Кыркес балдары 34 адам, Аккас балдары 24 адам, Караандын балдары 13 адам болуптур. Булар ошол жерде жашап, жер кезип тиричилик кылып жүрсө, бир карагайлуу, тулаңдуу жери көркөм бир зымынга туш болуптур. Бул зымында жал куйругу төгүлгөн өтө келишкен айбан кезигиптир. Алар өмүрүндө мындай сулуу айбан көрбөгөн экен. Бул айбанды кармап жешке болобу болбойбу дешип, кубалап көрсө, алар да күлүк айбан экен. Айда олтуруп, муз бар жерге алып барып, музга тайгылтып, 5-10 кармап алган экен. Асылып, үйрөтүп, минип бул малды кийинче жылкы, жылкы деген сөз учкул күлүк деген сөз экен. Ошондон кийин жылкы деп аталып калыптыр. Жылкы адамдан ашкан күлүк экен. Акыр кармап үйрөтүштү, миништи билиптир. Андан кийин бул тоодон дагы жүндүү айбанды учуратыптыр. Бул айбанды кармап мурдагы Нуктун кемесинен калган койдун калдыгы экен деп, муну дагы көндүрүп мал кылып, жүндөрүн жулуп, жыгач менен ийрип, токуп, кийим кылып, кийип алышты билишиптир. Бара-бара согуп таар чапан кылышты үйрөнгөн экен. Бара-бара кийиз жасап, жыгач башын бууп, үй кылып алууну үйрөнгөн экен. Аңгыча ажал жетип 3 аксакал дүйнөдөн өтүптүр. Жыржыз, Кыркес,
187 жаш, Казат Аккас 184 жаш, Караан 185 жаш. Аталары өлгөн соң булар 3 топко бөлүнүптүр. Кой, жылкы малдары урунуптур. Турмуш оңдо баштап, ак кийиздерди жасап, суу өтпөй турган чапандарды кие турган болуптур. Булар дагы көбөйүп, 3 урук эл 600-700 адам болуп көбөйүптүр. Сырдария бойлорун бойлоп, Токой чөлдөрдө кириптир. Түрк балдары көбөйүп, 10 тайпага бөлүнүп, эсепсиз көп журт болгон экен. Булар да коркпой аралап жүрчү болуптур. Ошентип жүрүп, бир чөлдөн үркөчү бар айбандын жашап жүргөнүн билип алыптыр. Кеңеш кылышып, бул айбанды кармап көндүрүп алган экен. Чоңдугуна карап дөө деп коюптур. Бул айбандарды жүк артышка ылайыктуу экен деп жүк ташып, үйлөрдү да улам чоңойтуп тиге баштаптыр. Ошо менен кеңеше олтуруп, балдыркы алып келген энелерибиз каарыды. Тууган уруктарына алып барып, учураштырып келели деп, аялдарды алып жүрүп, туугандарын алып барса, Алтайке тайларынын эли небак эле өнүгүп, бычак, канжар, найза сыяктууларды жасап алган экен. Ал туугандары бир топ шаймандарды белек кылып беришиптир. Алар жана бир топ шаймандарды бөрү, түлкү мойлоруна алмаштырып алыптыр. Эт тери менен кадамак болуп токтом кылышыптыр. Жана курал жарактарды алар бермекчи болушуптур. Бирөө менен урушсаңар, бизге кабар кылгыла. Силерге душман чыккан элге каршы чыгып жеңишип беребиз деп жол көрсөткөн экен. Бул сыюу эли 32 тайпа болсо дагы тили бир, туткан жолу бир экен. Булар бир хандык курган экен. Хан улук деп башына коюптур. Сыюу деген атты аягына коюптур. Булар хан Сыюу деген каганат курган экен. Ошондон кийин Кыргыз, Аккас, Караан улуттары башка улуттар менен жаңжалдашып калса, Каганга кабар салабыз, Кагандын колун алабыз деп көп жерде Кыргызия зар заманда айтылат экен. Ошондон бери бул элдер менен кыргыздар көп иштерде көмөктөш болуп калган экен. Булар энелеринен алып кайтып, өздөрү турган Орто Тоо, Чоң Чокууга келип, эл журтту чогулуп, Кыркесте эсептеп көрсө 70 үйлүү, 700 сан адам болгон экен. Акказдын уругу 64 үйлүү, 614 сан адам болгон экен. Караандын эли 27 үйлүү, 276 адам болгон экен. Булар чогулуп бир чоң мареке өткөрүүнү ойлошуптур. Айланасындагы 4 тайпа түрктөрдү да чакыртыптыр. Жогорудагы Хансу кагананын дагы чакырыптыр. Кумади калкынын Саклап калкын дагы чакыртыптыр. Араб элдерин дагы чакыртыптыр. Буларга табак тартыш маселеси жөнүндө чоң кеңеш болуп, мурдагы түрктүн балдарына калган ата мурасы оокат, зымынын талап кылышты ойлошуп, берки улуттарды калесе карап турушту максат кылыптыр. Тамак аш тартылгандан кийин чогултуп олтуруп, 10 уру түрк балдарына бул Кыркес уруунун болгон чечен, Сүйлөк, Акыл деген адам чыгып, түрк балдарына мындай талапты коюптур. Атабыз бирге эл элек, аталаш тууган тең элек. Биздин ата энчибизди бере элек. Же жакшы кепке келбедиң, жер зымын айрып бербедиң, кайсы жерди бересиң деп токтогон экен. Түрктүн чоң катындан болгон моңгол балдары аяк буякты ойлоп, чакырган элдер Жыржыстын балдарына кошулуп, биз менен кармашып калышы мүмкүн деп карап, жер зымын бөлүп берген экен. Жерлер Орто Тоо, Чоң Чокудан тартып, Чоң Булгар, Кичи Булгар, бул жагы Сырдария боюна чейин бөлүп бергенден кийин тойго келген элдер силерди кайсы улуттар деп атайбыз десе, мына бул бир тайпа бизди Кыркес балдары деп, мына экинчисин Акказдын балдары деп айтасыңар, үчүнчүсүн Караандын балдары деп айтасыңар деп башына караса тегерек кара калпак кийип турган экен. Ошол күнкү элдер аларды Жыржыс эли, Казат эли, Кара калпак эли деп атап 3 тайпага айланып калыптыр. Жаңкы чечен тил ооздуу кишинин аты Алаш мырза экен. Бул тарыхта Алаш деп жазылып калган экен. Ошондо Алаш эли 60 түтүнгө айланган экен. Ар бир түтүндөн бирден аксакал келип кеңеште бирге болгон үчүн тарыхы санжыраларда 60 уру Алаш деп да аталат. Кара калпак элин Кыдырмыш хан деген бийлеген экен. Жыржыз Кыркес элин Алаш хан деген бийлеген экен. Аккас элин Ак мырза деген бийлеген экен. Ортолуктан 300 жылдай тарых өтүп, тууганчылык узакка кетип, Каракалпактардын Кыл мырза деген беги менен кыргыздардын Кылыч мырза деген беги кеп талашып, урушуп кетип, Каракалпак эли зыянга учурап, тууганчылыктан ажырап, бөлүнүп көчүп кеткен экен. Жыржыз Кыркес эли менен Аккас эли тууган урук, куда сөөк болуп жүрүп, бүгүнкү заманга чейин келген экен. Төлөк Төрөкан уулу, Кыргыз эл санжырасы.